Саламатсыздарбы? Мен бүгүн атам Жумашев Шакир Жумашевич жөнүндө жазгым келди. Атам 1940-жылы 10-майда төрөлгөн. Апам Жумашева Жамал экөө үйлөнүп, 7 баланы тарбиялап өстүрүштү. Балдарынын баарына жогорку билим берип окутушту. Баарыбыз үй бүлөлүүбүз. Атам 63 жашында бул дүйнө менен кош айтышты. Андан бери 20 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы атамдын элеси көз алдымдан кетпейт. Ал тургай турмуштун ар кандай кырдаалдарында кадимкидей күлдүрүп сүйлөп: "Соно кызым, турмуш деген тырмышып, аракет кылып жаша" дегенди билдирет. Сенин оюңа койсо, кинодогудай жашагың келет. Жолдошуң таап келген акчасын сага берсе, сен машинаны айдап бизге келсең, анан биз да тапкан акчабыздын баарын сага берсек, сен кайра үйүңө барсаң, андай жашоо кинодо гана болот да, кызым. Чын жашоодо жыргалы, кууралы, уруш-талашы, түшүнбөстүктөр, бийиктиктер болот. Сен ошонун баарына чыдап, жеңсең гана, баш көтөрүп эл арасында уялбагандай болуп жүрө алсаң гана, ошондо мына сени Шакирдин кызы жакшы кыз экен деп эл баалайт, деп мени карап тургандай сезилет. Анда эмесе ата тарбиясы жөнүндө баяндап берейин. Мен атамдын 5-кызымын. Мен төрөлгөндө ата-энем мени да уулдай эле көрүп, бир уулдун ордуна 7 кыз дегендей мамиле кылышчу экен. Атам кыздарым кино көрүшү керек деп бир үйдү сатып, ошонун акчасына айылда саналуу гана үйлөрдө боло турган телевизор алып келгенин атамдын ак көңүлдүгү деп билем. Чоң атам мал жандуу киши болгондуктан атам мектепте деле окубай калган экен. Балким ошондон улам атам менин кыздарым сөзсүз окушу керек деп баарыбызды окуткандыр. Өзү кийин гана окуп, жазганды үйрөнүп, билимге болгон өчпөс өсү биз аркылуу аткарылгандыр. Мен төрөлгөндөгү атам уй сатканча апамды төрөт үйүнөн чыгарышат. Апам атамды күтсө, ал келбейт. Анан апам үстүндөгү чыптамасына ороп, үйгө жөө жалаңдап эле мени көтөрүп келген экен. Үйгө келсе, ортодо телевизор турат. Апам атамдын кыздарым кино көрөт деп уй сатканын угуп тамашалап: "Жаңы төрөлгөн кызыңды да көргөн жоксуң. Эми уй да жок болгон тура" деп күлүптүр. Атам болсо: "Уй табылат, бирок телевизорду кыздарымдын көңүлү үчүн алдым" деп жооп берген экен. Ошол күндөн бир окуя эсиме түштү. Телевизор алдык деп апам дасторконду кенен жайып, кошуна колоңдорун чакырып, баары чогулуп алып кино көрүп отурушат. Экранда бир аскер мылтык атканда, кайрыш эжем катуу кыйкырып, кулагын басып жыгылыптыр. Эмне болду дешсе, жанагы солдаттын аткан огу кулагыма тийди деп аябай бышактап ыйлаптыр. Апам менен башка кошуналар анын кулагына ок тийбегенин, бул жөн гана кино экенин түшүндүрүп, күзгү менен кулагын көрсөтүп жатып, араң ыйын басышкан экен. Атам эркек баласы болбогондуктан мени туугандардын жана кошуналардын эркек балдары менен тең күрөш кызым деп күрөштүрүп, күрөшүүнүн сырларын үйрөтчү. Эгер мен аларды жеңип алсам, эркектен артык кызым бар деп мактанып, көзүнө жаш алчу. Ал эми мен жеңилип калсам, мени аяп, бул кыз да кичине аяп койбойсуңбу деп балдарды урушуп калчу. Туугандардын балдары менен күрөшүп жүрүп, аягында баары мени жеңип кеткенде, атам бир тууган иним улан менен күрөшө алдырчу. Бир жолу инимди көтөрүп чапканда, мурдум канады деп ыйлаган. Ошондон кийин аны менен да күрөшпөй калдым. Мектепке окуй элек, 5 жаштамын. Менден улуу эжем 1-класста окуйт. Ошондо эле атам менин соно кызымды окуй алат. "Кел кызым, сен окуп койчу" деп жүрүп эле мени мектепке даярдоо курсуна окутуп коюптур. Мектепке барганда такыр кыйналган жокмун.
Биринчи күнү камчы агайыбыз «Ким окуй алат?» десе, мен дароо колумду көтөрүп доскага чыктым. Агайдын колундагы жомок китепти алып мактанып шатырата окуп берсем, классташтарымдын баары мени карап окуй алат деп күлүштү. Ушундан кийин бир жумадай мектепке баргым келбей жүрдү. Анан апам мага түшүндүрүп айтып, кайра классташтарыма алып барып кошуп келген. Кечкисин эжем Элмира уктап калганча күтүп отуруп, анын сумкасындагы китептерин алып окуп, анан уктачумун. Ошондон уламбы, билбейм. Китеп окуганды аябай жакшы көрчүмүн. Ошондой китеп окуп калган кезимде чоң энем Манасты окуп бергиле деп калчу. Мен кичинекей болгонгобу, айтор бир аз эле окуп, китептин барактарын аттатып окуп кетчүмүн. «Ой, кызым, ушул жерде мындай окуя болчу эле. Аттап кеттиңби?» десе, «Жок, чоң эне, ушундай эле жазылыптыр» деп каратып туруп калп айтчумун. Менин чарчаганымды сезген чоң энем: макул анда, ойноп кел бир аз, анан окуп бересиң» десе, көчөгө чыккан бойдон караңгыга чейин ойноп келип, акырын бир туугандарымдын арасына төшөккө култ деп кирип кетип, уктамыш болуп кутулчумун. Жыл сайын каникулда атам Тажикстандын Худжанд шаарына алып барып, суу жээгинде кумда ойнотуп, эс алдырып келчү. Адегенде паркка алып барып, анан сууга түшүрчү. Анан мектепке кийим-кече сатып берчү. Атамдын баласы экендиги, жумуштан чарчап келгенине карабастан, кечинде биз менен шахмат, шашки, бурч ойногонунан билинип турчу. Апамдын конокко деп каткан нерселеринен: «Бери менин балдарым жесин. Жегиле, балдарым, силерден калганын анан конок жейт» деп бизге алып берчү. Мектепте окубаса да, мээси мыкты иштечү. «Мени карап тургула, мына» деп манжалары менен эки орундуу санга көбөйтүү сыяктуу эсептерди үйрөтчү. Азыркы менталдык арифметика экен көрсө. Мектепте роль аткаруу же майрамдык кече болот десек, кагаздан маскасын жасап, кадимкидей көлөмдүү маскаларды башыбызга кийип алсак боло тургандай кылып жасачу. Чычкандын маскасын жасап бергени эсимде. Апамдын сандыгындагы матадан кийимдерди өзүм бычып, апама тигип бер деп сонун кылып кийимдерди да тигип берип койчу. Менин кыздарым окушу керек, билимдүү болушу керек деп баарыбызды окутту. Атамдын карындашы Айша эжем, күйөөсү Саат жездем да мугалим эле. Айылдын мыкты үй-бүлөлөрүнөн болчу. Ошолорду көрүп мотивация алса керек. Элмира эжем эксперименталдык экзамен тапшырып, Женпетке алдын ала эле окууга өтүп калат. Ошондо мен 9-классты бүтүп жаткам. Эң мыкты окуучу экенимди байкаган мектеп директору Кулунду айылынан келип, биздин мектепке иштеген химия мугалими Зейнеп эжейди мени кошумча окутууга дайындап, сени химиядан даярдап, мединститутка тапшырып, врач кылабыз деп жүргөн. Элмиранын Женпетке өткөнүн угаары менен атам: «Фрунзеде Элмира кызымды карап жүрөсүң. Ал кыбырап кичинекей, сен болсо чоңурааксың, сен да окуйсуң» деп эле менин артыкчылыктуу күбөлүгүмдү алганы Зейнеп эжекке экөөбүз бардык. «Аба, азыр жашсыз, үй-бүлөңүзгө кыздарыңыздын бирөөнү врачка окутуңуз» десе болбой, «Соно кызымдын тагдырын сен чечесиңби же мен чечемби? Келе документти бер» деп документимди алып Бишкекке келдик. Атам: «Сен эмне кесипти тандайсың?» деп сураганда эле мен: «Ата, мен врач болгум келип жатат» десем: «Врач болсоң, күндөп-түндөп өмүрүң больницада болот. Күйөөң урушат, кызым» дейт. Күйөөмдүн кызганчаак болорун сезчү окшойт ошол кезде эле. Анда бухгалтер болоюн десем: «Растрата болуп камалып кетесиң» дейт. «Мугалим эле бол» деп. «Орус группа экен. Ата, орустар менен окуй албайм, ата» деп шылтоолосом: «Сейдали агай». Ал атамдын уруулаш инилери болот. «Сейдали агай сени 9 жыл бою орусча үйрөтпөй эмне кылып жүрдү?» деп аны да урушуп калат. Ошентип: «Эгер окубасаң, азыр алып кетем. Бирок 11-ди бүтсөң күйөөгө берем. Окутпайм» деп коркутуп отуруп, Бишкек пед колледжине тапшыртып кетти.
Ошентип Элмира эжем экөөбүз тең педагогикалык окуу жайды бүтүрүп, чоң атамдын жана энемдин үмүтүн актадык. Азыр ойлосом, биздин азыркы абалыбыз ушул ата-энелерибиздин эмгегинин акыбети экен. Эми биз да балдарыбызга ушундай таасирдүү эне ата боло алдыкпы?